Кыргыз парламентинин деңгээли чындыгын айтканда төмөндөп кетти. Сиз парламентке келсеңиз, парламентте аба ырайын өзгөртө аласызбы? Орустардын бир сөзү бар. Один поле не воин деп коет го. Мен парламентке барсам, ошол жерде өмүрүм өткөнгө чейин депутат болуп отурайын деген ойдон өтө алысмын. Коррупцияга болгон күрөштү президент жүргүзүп жаткан саясатты мен толугу менен колдойм. Алтындын зээри учурат деп кыргыздар айткандай, ошол чатактын башында алтындын зээри учурган биринчи президент ошол мезгилде өкмөттөр. Садыр Нуркожоевичтин Кумтөр боюнча жүргүзүп жаткан саясатын толугу менен колдойм. Экономикада да, саясатта да жылыш болот. Эч кандай 80 миң, эч кандай 100 миң пенсия албайм. Ичип да жүргөндөрү бар, жеп да жүргөндөрү, тамак тартып да жүргөндөрү, алар менден дагы улуу, менден дагы тың жүрөт. Саламатсызбы, Медеткан Шеримкулович? Маанайыңыз, иштериңиз жакшыбы? Рахмат, баары жакшы. Жакшы жүрүп атат иштер. Мына азыр Кыргызстанда ошол парламенттик шайлоого карата үгүт өнөктүгү абдан кызуу жүрүп жаткан кез. Бирок сизди биз ошол эл аралаган шайлоочулар менен жолугушууларда көп көрбөй жатабыз. Анан сиздин партиялаштарыңыз, сиздин баягы аксакалдыгыңызды сыйлап, сиз Бишкекте эле болуп туруңуз, биз бул жакта бүт көрөбүз дешти. Жок, андай эмес. Мен биринчи эле партиялар менен шайлоонун алдындагы агитациябызды Нарындан баштадык. Нарында болдум, анан Ысык көлдө, Тоң районунда, Жети Көз районунда болдук. 3-4 ноябрда Ош шаарынын борборунун өзүндө өткөрдүк. Анан Арабан районунда, анан Алай районунда. Мына мен ушул райондорду баарын кыдырып келдим. Азыр болсо Чүйдөгү өзүбүздүн Бүт-Чүй районунун боюнча иштеп жатам. Биз ошо партиялаштар менен ушундай деп бөлүшүп алдык. Кайсы жерде мен керек болсом, алдын ала айтышат. Мен Ошто болобу, Жалал Абад, Баткенде болобу, учуп барып, 2 күн 3 күн катышып, анан кайра келип бул жерде болуп жүрөм. Мен үчүн мындай бир конкретный район же конкретный регион жок. Биз башынан ушундай деп макулдашканбыз, партиянын жетекчилери менен бүт республика боюнча мен аралашып иштеп берейин деп. Эң сонун. Сиздин багы 80-дин сересине келип калганда, кайрадан саясий айдыңда өзүңүздү мындай сырттан эмес, саясаттын ичинен көрүүнү каалап парламенттик шайлоого бара жатасыз. Бул сиздин жеке кабыл алган мындай чечкиндүү чечимиңиз болдубу? Үй бүлөңүз, жакын адамдарыңыз бул чечимиңизди кандай кабыл алышты? Мен кийинки 26 жылдын ичинде шайлоого катышкан жокмун. Ооба. 54 жашымда мен чоң саясаттан кеттим. Кеткенимдин себеби ошо республикада тынччылык болсун, президент менен парламенттин ортосундагы чатак, пикир келишпестик, Россиядагы элчи менен Верховный Совет Россиянын ортосундагыдай, Грузиядагы, Армениядагы жана башка жерлердеги биздин эле коңшуларыбыз Тажикстандагы болгон чоң чатакка айлантпайын деген ой менен акырынга да ошол чоң саясаттан жылып кеттим. Биздин ошол чоң саясаттан жылып кетүүгө жеткирген карама каршылыгыбыздын эң негизи ошол мезгилдеги биринчи президент Кыргыз Республикасынын Акаев менен менин ортомдогу жеке көз карашыбыздын пикир келишпестиги. Бул эң эле негизи Кумтөр маселеси болчу. Мына ошо Кумтөр маселесин парламенттагы, мен дагы Кумтөр маселесин биз Камекага Акаевдин жана ошол мезгилдеги өкмөттүн проектисине биз макул болбойбуз. Ал договор туура эмес. Кыргыз Республикасынын, кыргыз элинин кызыкчылыгы бул силер даярдап жаткан договордо бул кызыкчылык каралган эмес деп биз каршы болгонбуз. Эгерде биз Камека менен ушундай бир ой пикирге келип, кыргыз элинин кызыкчылыгын сактап кала турган деңгээлдеги договор түзө албай турган болсок, анда Кумтөргө тийбей эле коелук. Бүгүн иштетпесек, эртең иштетебиз. Бүгүн иштелбеген жер биздин кийинки муундарга калсын. Бул кыргыздын жери, кыргыздын элине кызмат кыла турган, кыргыздын элине пайда келтире турган кең байлык болуш керек деген ой пикирдин ортосунда биздин
парламент менен президенттин жана өкмөттүн ортосунда пикир келишпештик болду. Мен башка республикадагылар сыяктуу ошо аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосундагы карама каршылыкты чоң чатакка, чоң бир трагедияга жеткиргим келген жок. Мына 26 жылдан бери мен шайлоого катышкан жокмун. Ал эми азыр чыгып аткандыгым себеби мындай. Мен чындыгын айтканда ушул шайлоого катышайын деген оюм деле жок болчу. Бирок көп кишилер өзгөчө парламенттин, кыргыз парламентинин кийинки мезгилдеги кадыр баркынын кичине төмөндөп кеткендигин эске алып, кыргыз парламентинде парламентаризм деген эмне экендигин, парламент эмне иш менен алектениш керек, закон чыгаруу деген эмне экендигин билбеген, башка сферадагы жүргөн, өзгөчө бизнес сферасында жана башка жактагы жүргөн кишилер келип, кыргыз парламентинин деңгээли чындыгын айтканда төмөндөп кетти, кыргыз парламентине болгон элдин ишеними дагы төмөндөп кетти да. Ошол убакта мага кайрылган кишилер өтө көп болду. Анан биздин мына мен азыр бара жаткан Азаттык партиясынын жетекчилери дагы Ахматбек Элдибеков, Исмаил Исаков жана башкалар биздин партия менен келип бир шайлоого чыгып бербейбиз деген сунушум мен четке каккан жокмун. Менин бул кадамымды үй бүлөм дагы туура түшүндү. Ушул жерде мен бир түшүндүрүп коеюн. Биздин маегибизди көрүп аткан кишилер дагы туура түшүнсүн. Медеткан Шырымкул агайыбыз 80ден ашкандан кийин шайлоого катышышын керек эмне эле. Андан көрүп байбичесинин жанында жылуу чайын ичип, неберелерин тарбиялап жүрө бербейби деген ой пикирлер болушу мүмкүн. Ошондой ой пикирлер айтылып дагы жатат. Мен шайлоонун бардык жеринде жолоочуларды ушуга жооп берип атам. Кудайга шүгүр, ден соолугум бар. 57 жылдан бери кол кармашып бирге келе жаткан Чынара деген апаңар бар. Жакшынакай турмуш куруп келе жатабыз. Неберелер бар, чөйрөлөр бар. Баары жакшы, окуулары жакшы, иштери жакшы. Бирок мен шайлоого чыгып жатканымдын себеби канча жылдардан бери түптөлүп келген өзүмдүн билимимди, илимимди, тажрыйбамды биздин кыргыз парламентине берсем деген ой. Анан мен өзүм окумуштуу катары дагы менин өзүмдүн илимий иштерим дагы парламентке, парламентаризм ишине байланышкан. Сурайын дегеним, мына сиз, эгер жаңылбасам, 2015 жылы сиз Ата Мекен партиясы аркылуу парламенттик шайлоого талапкер болгонсуз. Андан кийин Улуу Журт деген 2020 жылы партияны негиздегендигиңиз жөнүндө маалыматтар дагы чыгып кетти эле. Анан Текебаев менен деле, эгер жаңылбасам, мамилеңиз абдан жакшы эле. Ал кишинин башына өтө оор сыноолор келип турганда сиз ал кишини абдан колдоп чыккансыз. Анан бул ирет эмне үчүн Ата Мекен эмес, эмне үчүн Азаттык? Мен Ата Мекен менен 15 жылы чыкканда депутат болоюн деп чыккан жокмун. Мен ошол партияга жардам берейин деп гана чыктым. Бирок талапкер болгонсуз да. Себеби мен ошол тизмеде партиянын, Ата Мекен партиясы тизмесинде 107-чи болуп катышып койдум. Ал эч убакта депутат болушу мүмкүн эмес болчу. 107-чи номердagi киши. Бирок мен ошол эле сиз айткан Өмүрбек Черкешевичти мен легенарлык парламенттен бери билем, менин колумдан өсүп келе жаткан жап-жаш жигит мына азыр мамлекеттик деңгээлдеги өтө көрүнүктүү азаматтардын бирине айланды. 15 жылкы менин шайлоого катышканым себеби ошол гана. Мен ошол Ата Мекен партиясына конкретно келгенде мына өмүкөмө колуман келген жардамды берейин деп катышып койдум. Ошол партия менен бүт республиканы кыдырып, көптөн бери республиканы кыдырбай калган өзүмдүн мурдакы бир жолдорумду дагы бир жолу кайталап алдым. Ал эми Улуу Журт боюнча мындай. Улуу Журт боюнча мен бул партиянын түптөлүшүнө чоң жардам бердим. Бирок мен партияга кирген жокмун. Мен партиянын мүчөсү эмесмин. Парламентке келүү оюңуз деле болгон жок ал партия менен? Жок, ал партия менен парламентке келерин да оюм болгон жок. Ошол партияны түзүп, түптөп, жакшынакай партия кылып, Нарынга, Көлгө, Таласка, Ошко, Жалал Абадка бардык жерге барып, конференцияларын өткөрүп, катышып, улуу киши катары. Мындай иштесеңер, жакшы партия болосуңар деп мен бир жолго салып бердим. Чындыгын айтканда бул партия жакшы партия болчу. Бирок кийинки убакта эмнегедир
партиянын составынан баягы көрүнүктүү, тажрыйбалуу кишилери башка партияларга өтүп кетти көрүнөт. Эми бул партиянын арасында боло бере турган законченемдүү эле көрүнүш. Азыр Ата Мекен партиясы сизге ошол Акматбек Элдибеков сыяктуу лидери Текебаев мырза сунуш берген жокпу? Эмне үчүн ал партия менен бул ирет барган жоксуз? Андай сунуш ÖMKM тарабынан дагы болгон жок. Анан мен деле мына бул Азаттык партиясы тарабынан сунуш болуп калгандан кийин мен ошол сунушту кабыл алып койдум эле. Бирок чындыгы ага чейин бирок атын айтпайм, 3 партиядан маган сунуш түшкөн болчу. Бизге келип арабызда туруп башында болуп бербейбиз деп. Эми эгерде парламентке өтө турган болсоңуз, сиз парламентте ошол мөөнөтүңүз аяктаганга чейин иштейсизби, же башында эле ошол билген тажрыйбаңызды үйрөтүп, 7-чакырылыш мындай өзү бир нукка түшүп, мындай калыптанып кеткичекти, мен тырмакчанын ичинде айтып атам бул сөздү. Анан кайрадан эле мандатыңызды тапшырып кетишиңиз мүмкүнбү? Мен сиздин ушундай сурооңузга бардык жолуккан жерлерде айтып атам. Мен парламентке барсам, ошол жерде өмүрүм өткөнгө чейин депутат болуп отурайын деген ойдон өтө алысмын. Менин эң негизги максатым ошо парламентке барып калсам, ошол парламенттин жаңы келген 7-чакырылыштагы парламенттин деңгээлин көтөрүүгө жардам берсем, ошо парламентке келген жаш депутаттарды тандап, ошолорго билимди, илим, тажрыйбамды берсем, анан убакыты келгенде менден кийинки жаштардын бирөөнү өткөрүп коюп кана жапжакшынакай айланайындар. Эми жакшы дегеле парламент түз жолго түштү. Мынакей биз болсо колубуздан келген мүмкүнчүлүгүбүз менен 30 жылдан бери аркалап келе жатабыз элдин жүгүн, мамлекеттин жүгүн. Эми элдин, мамлекеттин жүгү дагы, тагдыры дагы, келечеги дагы силердин колуңарда болот деп жапжакшынакай өткөрүп берип кетсем деген оюм, максатым. Баягы аксакалдык бир нускаңызды көрсөтөйүн деген ойдо экенсиз да? Ошол. Эми мына жаңылбасам, 2020-жылы партиялык жана бир мандаттуу система менен жогорку кеңештин түптөлүшүнүн келечеги мындай узакка барбайт деген оюңузду айткан экенсиз. Мен муну маалымат каражаттарынын биринен окудум. Муну эмнеге негиздеп жатасыз? Эгерде бул парламенттин түптөлө турган 7-чакырылыштын келечегин көрбөй турсаңыз, сиздин барышыңыздын негизи эмнеге барып такалат анда? Жок, мен бул парламенттин келечегин көрбөй турасыз деген туура эмес. Мен мына бул келе жаткан шайлоодо 2 бөлүп 36 мандатты бир мандаттан 54 мандатты партиялык система менен бергенге каршы болуп жатам. Туура, ошондой ойду айтып атам. Ушуга каршы болуп жатам. Себеби биз мындай шайлоону эч убакта өткөргөн эмеспиз. Бирок чындыгын айтканда башка мамлекеттерде мындай принцип, мындай тажрыйба бар. Мен бир мандатка каршы болуп жаткандыгым себебимде турат. Бара-бара ошол бир мандаттан шайланып келген депутаттар ошол гана округдун, конкретный эле бир райондун кызыкчылыгын карап, бүт республиканын кызыкчылыгы 2-нчи орунда калып калат. Себеби ал шайланып келген округдун шайлоочуларына карыз. Ошондой болуп калат. Бул бир. Экинчиси, биз 2010-жылкы парламенттик шайлоого өткөндө партиялык система менен өтпөдүкпү? 10-жылдагы, 15-жылдагы. Ошол система негизи туура система. Келечек көргөзөт ушунун туура экендигин. Бирок 10-жылкыдагы, 15-жылкыдагы шайлоодо партиялардын лидерлери, ошо партияны өзүнүн жеке менчигине айлантып алышты. Ошол тизмеге кириш үчүн өзгөчө 1-чи, 10-чу, 20-чы орундарды алыш үчүн түздөн-түз партиянын лидеринин чечишти да көз каранды болуп калды. Чындыгын айтканда, бул партиялык системаны дискредитациялагандык болот. Партиялык системага өтө турган болсо, анда партияга кирген кишилердин баарынын ою, пикири бирдей болуш керек, бир деңгээлде болуш керек.
Биз буга чейин мисалы парламенттик башкаруу системасында жашап келдик деп атабыз, Анан эми баш мыйзам өзгөрдү, азыр бардык жоопкерчиликти президент өзүнө алып жатат. Ошондо сиз азыркыдай баш мыйзамга ылайык президенттик башкарууну колдоп турасызбы же баары бир Кыргызстан үчүн парламенттик башкаруу системасы натыйжалуу болот беле? Парламенттик система дагы бир жолу кайталап коеюн, келечек көргөзөт менин сөзүмдүн акыйкаттуу экендигин. Парламенттик системадан биз эч убакта баш тартпашыбыз керек. Ал эми сиз айткан эки чакырылыштагы парламент өзүн көргөзө албагандыгынын себеби бизде конституцияда жөн эле парламенттик система деген менен башкаруу ошол эле президенттердин колунда болуп калды. Ошол эле Атамбаевдин. Де факто, де юре. Да, ошол эле Атамбаевдин, ошол эле Сооронбай Шариповичтин көзүн карап депутаттар ошол президенттерге чуркап турду. Демек, парламенттик система, партийный система бизге калыптанган жок. Ал эми азыркы мынагы быйылкы кабыл алган конституциянын негизинде бийликтин бардыгы негизинен президенттин колуна өткөнүнө менин оюм мындай. 1993 жылдын 5 майында биз эгемендик Кыргыз Республикабыздын биринчи конституциясын кабыл алдык. Бул керемет конституция болчу. Биз ал конституциянын ичинен 3 жыл иштегенбиз. 3 жыл. Бүт Европа, Азия мамлекеттеринин, өнүккөн мамлекеттердин конституцияларынын бардыгын карап чыгып, ошолордун конституция боюнча эң мыкты специалисттери менен өзүбүз барып таанышып, бизге чакырып сүйлөшүп, 3 жыл талкуулап анан кабыл алган болчубуз. Мен ошондо да айткан болчумун. Биз америкалык принцип сыяктуу бийликти президентке берелик. Аткаруу бийлигинин башында президент турсун деп. Ошол конституцияны талкуулап атканда көп депутаттар макул болгон, Акаев да макул болгон. Анан кийин чуркап келип, жок бул болбойт экен деп, анан кийин Акаевчылар жок андай болбойт экен, президент чындыгын айтканда кийинки убакта эчтекеге жооп бербей калды. Өкмөт гана жооп берип калды. Азыркы мына бүгүнкү кабыл алган конституцияда чындыгын айтканда бийликтин көпчүлүгүнүн баары президенттин колуна өттү. Ошондой болушу мүмкүн. Бирок бул кандай убактарда жакшы дейт. Авторитаризм бул түбөлүк болбойт. Ошону туура түшүнсүн биздин шайлоочулар. Авторитаризм түбөлүк болбойт. Авторитаризм кайсыл убакта жакшы эффект берет. Эгер мамлекет кыйынчылыкта турса, экономика түшүп кетсе, же бир граждандык противостояние, карама-каршылык болуп турса, көпкө созулган. Мына ошол мезгилден чыгып кетиш үчүн авторитардык система, бир бийлик, мунун жакшы жактары бар. Себеби бир жерден маселе чечилет, бир жерден ошол чечилген маселенин аткарылуусу каралып турат. Бирок мунун экинчи жагы, жаман жагы бар. Бул диктатура калып кетет. Бул жеке бийлик акырында барып, ошол бийликти көтөрө албай калган кишинин колуна түшүп калышы мүмкүн. Бийликтин кадыр баркы, бийликтин дискредитациясы менен ошондо башталат. Көпчүлүк убакта айтып жатышпайбы, мен оюмду түшүндүрүп коеюнчу. Мына жеке бийлик Сталинде болгон деп. Туура. Жеке бийлик Сталинде болгон. Сталин бирок ошол мамлекетти даярдап, кыйынчылыктын бардыгын өз колуна алып, жоопкерчиликти өз колуна алып жатып, улуу Ата мекендик согушта жеңип чыкканга шарт түздү. Мына мында биринчиден ошол жеке бийликтин өзгөчөлүгү, анан бул жерде экинчи жагы бар, ушуну эстеп койсоңор. Ошол жеке бийликти алган киши Сталиндей болуш керек. Мына маселе мында. Жеке бийликте ким турат? Ошонун мүмкүнчүлүгү, ошонун акылмандыгы, ошонун чечкиндүүлүгү, ошонун профессионализми, анан ошонун эң негизи элдин алдында, элдин калың катмарында ишенимдүү болгонунда турат. Тактап айтканда, Кыргызстандын шартында бүгүнкү күндө президент Садыр Жапаров турат. Туура. Сизде мына мол тажрыйба бар, анан саясий процесстер бүгүн кандай жолдо өнүгүп бара жатат? Бүгүнкү саясий кырдаалды сиз мындай туруктуу, стабилдүү бир өнүгүүгө багыт алдык деп айта аласызбы? Биздеги кийинки
жылдардагы чындыгын айтканда 30 жылдын ичиндеги эң чоң кемчилдигибиздин бири бул башкаруу системасын бир жолго сала албай жаткандыгыбыз. Биринчиси. Экинчиси бийлик бутагынын вертикалы жакшы иштебей жаткандыгын. Мына былтыркы окуя 2020 жылгы окуя. 5-inde 6-ында ушул жерде биздин Ала Тоо аянтыбызда жаштардын митингдери болду. Ошол жерге келгенде мына бийлик вертикалынын жоктугун карасаңыз, ошол жаштар менен сүйлөшүп, кубалабай эле сөз таап, ошолор менен сүйлөшө турган аткаруу бийлиги өзүн көргө салган жок. Ошо балдарды уруп сабап коркутпай эле жапжакшынай сүйлөшө турган биздин ички иштер министрибиздагы жана спецслужбабыздагы ошонун жетекчилери ушул убакка чейин качып жок болуп жүрүшт. Демек, бизде бийлик бутактары ушул убакка чейин өзүнүн функциясын аткаруу деңгээлине жете электигинде турат. Бир. Экинчиси биздеги эң чоң бир минустун бири партиялык система ушул убакка чейин жакшы бутуна туруп өзүн көргөсө ала турган партиялар чыкпады. Быйыл бизде 300дөн ашык партия Министерство юстициядан регистрация өткөрүп атат. 75 партия шайлоого катышабыз деп өздөрүнүн арызын беришти, заявлениесин беришти. Туурабы? Азыр мына бүгүнкү күндө шайлоого 21 партия катышып атат. Бул деген биздин партиялык системанын калыптана электиги жөнүндөгү гана көрсөткүч. Болбосо өзүңүз көрөсүз. Мен ушул шайлоого чыгып аткан партиялардын баарына өтө сый урмат менен карайм. Бирок көрөсүз, ушул партиялардын айрымдары анча-мынча добушалы менен гана токтойт. Эмне болсо дагы мен өзүмдү көргөзүш үчүн шайлоого катышып коеюн деген гана ой менен бараткан партиялар. Бирок менин суроомдун өзөгү ушунда болуп жатат. Мына жаңы бийликте эле президент Жапаровдун ишмердүүлүк жүргүзүп жатканына 1 жыл убакыт өттү. Өткөндө маалымат жыйынын берип жасап аткан иштери жөнүндө учкай токтолду. Анан сиз мындай тажрыйбалуу саясатчы катары мындан 1 жыл мурун менин эсимде бир телеканал аркылуу президентке боло турган Жапаровго дагы, мурунку президенттерге дагы кайрылуу жасадыңыз эле. Ошондой курч пикирлериңиз бар эле. Бүгүн эмне өзгөрдү? Бүгүн сын пикириңиз барбы же бардыгы эле мындай сыдыргыга салгандай эле кетип бара жатабы? Жок. 1 жыл мына былтыркы октябрь окуясынан кийин 1 жылдан ашык убакыт өттү. 2-нчи жылга баратат. Ооба. Бирок экономикада дагы, саясатта дагы жылыш боло элек. Эмне үчүн болбой жатат? Болбой жаткандыгынын себеби биринчиден биз конституцияны өткөрүп алалы деди. Президентти шайлап алалы деди. Ошонун баарына убакыт керек болуп калды. Мына жарым жыл жалаң ошол шайлоо анан референдум менен убакыт өтүп кетти. Экинчиси, Садыр Жапаров конституция кабыл алгандан кийин ошол конституциянын негизиндеги болгон бардык жоопкерчиликти жана аткарууну колуна алууга эмнегедир созуп алды. Созулуп атат. Мына ушул убакка чейин созулуп атат. Конституцияда жазылды. Өкмөт башында президент турат деди. Мына ошого өткөнүбүзгө 1 айга боло электе бар болгону. А конституция кабыл алганыбызга канча убакыт болуп кетти. Мына ушул чечкинсиздик, акырындык менен жүрүп жаткан кыймыл убакыттын өткөнүнө сөзсүз бир мүмкүнчүлүк түзүп жатат дагы, а убакыттын өткөнү жыйынтык бербеген мезгил болуп калып жатат. Биз ошону эске алышыбыз керек. Экономиканы кара. Мына алдыбызда кыш келатат. Кыш кандай өтөт? Шайлоо кандай өтөт? Ошо шайлоону президент айтып атат, мен таза өткөрүп берем. Эч кимди аралаштырбайм. Шайлоочулардын гана каалоосу менен өтөт деп жатат. Ошол болобу, болбойбу? Экзамен алдыбызда турат. 28 ноябрь баарыбыз үчүн бир чоң экзамен. Бул шайлоого катышып жаткандар үчүн дагы, бул шайлоочулар үчүн дагы, бүт кыргызстандыктар үчүн дагы чоң экзамен. Мына ушул экзаменден аман-эсен тынчтыкта өтүп кетишибиз турат. Мына эгерде парламент жакшы шайлоо өтүп кетсе, мен кээ бир чиновниктердин айтканына кошула албайм. Бизге бир 40-50 депутат болсо жетет.
калгандар менен биз сүйлөшпөйбүз деп атпайбы? Бийлик болгондо да Садыр Жапаров баш болуп, ар бир депутат менен сүйлөшүш керек. Ар бир депутат менен сүйлөшүш керек. Ар бир депутаттын оюн, пикирин, каалоосун, сунуштарын уга билиш керек. Себеби ар бир депутат эл аркылуу шайланып келген. Ошону унутпашыбыз керек. Ал жеке эле көчөдөн келип калган киши эмес, ал элдин ишеними менен келген киши. Ал элдин өкүлү, депутат деген элдин өкүлү, элдин оюн, элдин пикирин айтат. Ошол эле биздин чиновниктерге жакпай кала турган ой пикирлер айтылышы мүмкүн. Чиновниктердин кулагы ошого бышыш керек. Анан болгондо дагы жөн эле угуп коюп, керең кулак болбой, ошол айтып жаткан сөздүн ичинен рациональный сунуштарын эске алуу менен иштеш керек. Чынына келгенде бул мамлекет президенттик эмес, бул мамлекет өкмөттүк эмес, бул мамлекет парламенттик эмес. Бул мамлекет, бул эл баарыбыздык. Садыр Жапаров мырза менен сиз мурда тааныбай тургандыгыңызды айткан экенсиз 1 жыл мурун, бирок сиз ал киши абакта жатканда колдоп, бул саясий куугунтук болуп жатат деген оюмду айтып жүрчүмүн дедиңиз да. Анан эми андан бери 1 жыл убакыт бат эле өтүп кетти. Сизди ал киши кабыл алып, мындай ой пикириңизди уктубу же сиз жолугушууга аракет кылганыңыз жокпу? Мен чындыгында Садыр Жапаров түрмөдөн чыкканда кайрылып айттым. Садыр дедим. Мен сени тааныбайм. Мен чоң саясатта жүргөндө сен жаш элем. Сен саясатка келгенде мен 10 жыл чет мамлекетте болуп калдым. Экөөбүз бирибизди көрө элекпиз деп айтканым үчүн. Бирок конференцияларда, эл аралык конференциялар, жана башкаларда Садыр Жапаровду бул саясий куугунтукка алынган киши, муну кой бергиле, муну бошоткула деп жүрдүм. Андан дагы Сооронбай Шарипович президент болуп турганда Сооронбай Шариповичке кирип айттым өзүнө. Сооронбай Шарипович, мынабы жигитти бошотуп кой. Бул туура эмес отурат деп. Чындыгын айтканда мен Текебаев жөнүндө дагы Сооронбай Шариповичке барып жүрдүм. Жантөрө жөнүндө дагы Сооронбайга барып жүрдүм. Жана башка туткун болуп жаткандардын баары жөнүндө барып, мен улуу киши катары өзүмдүн оюмду айтып жүрдүм. Бул туура эмес деп. Ал эми Садыр Жапаров менен менин экөөбүздүн жеке мамилебиз мындай. Шайлоонун алдында былтыр 29 ноябрда мен Садыр Жапаров менен бир жолу жолугуп, президенттик шайлоонун алды, президенттик шайлоонун алдында бир жолу жолугуп, өзүмдүн ой пикиримдин баарын ачык айткан болчумун. Ал кишинин, Садыр Нуркожоевичтин ой пикирин дагы мен да уккан болчумун. Андан кийин быйыл Кыргыз Республикасынын 30 жылдык юбилейи, мына 30 жылдык юбилейди таластан баштап 29 августта ошол жерде болду. Ошол жерде бирге болдук. 31 августта площадьта биздин Ала Тоо аянтындагы болгон салтанаттуу демонстрация, элдин митинги болгон мезгилде ошол жерде бирге жолуктук. Андан кийин мен Садыр Жапаров менен жолуга элекмин. Мен эч кандай Садыр Жапаровга жакындыгым дагы жок, алыстыгым дагы жок. Мен Садыр Жапаровга каалаганым иши ийгилик болсун. Элдин ишенимин алды. 80%ке жакын шайлоочулардын добушу Садыр Жапаровго берилди. Мына ушул элдин ишенимин, мамлекеттин тагдырын, элдин келечегин мойнуна алып иштей турган Кыргыз элинин жакшы бир тарыхта кала турган президенти болуп кетсе деген менин улуулук оюм, пикирим ушул. Албетте, буга чейинки парламенттин мындай деңгээли, профессионалдык, сапаты жөнүндө мындай коомчулукта пикирлер өтө мындай бирдей эмес, басымдуусу жактырбай, сындап келе жатышат. Бирок ошол эле учурда мен сизден сурайын дегеним, өкмөттүн ишмердүүлүгү боюнча пикириңиз кандай? Мына эми баш мыйзамга ылайык министрлер кабинети катары түзүлүп иштеп жатат. Бүгүнкү күндө кадрлардын деңгээлинде сапаттык өзгөрүү барбы, жокпу? Азыр жаңы конституциянын негизинде аткаруу бийлигинин системасы толугу менен өзгөрдү. Ооба. Мурда болбогондой, мурда биз көнбөгөндөй системага өтүп атабыз азыр. Ошол жаңы кирип жаткан системага чындыгын айтканда биздин өкмөт өзү көнө элек. Булар өздөрүнүн функцияларын жакшылап түшүнө элек.
Себеби мынау министрлер кабинети жаңы эле түзүлдү. Ошол жаңы түзүлгөн министрлер кабинети эми убакытты создурбай өздөрүнүн функциясын тездетип түшүнүп эл алдында иштеш керек. Азыр биздин жаңы түзүлгөн мамлекет башкаруубуз, ошонун ичинде өкмөтүбүз жакшы иштеп кетти, элдин ишенимине жетти деп мен айта албайм. Булар жаңы гана кадам жасап атат. Элдин ишенимине жетүү мына республиканын экономикалык акыбалына, бюджетине, эл арасындагы тынччылыкка, биздин Кыргыз мамлекетинин коңшу мамлекеттер жана башка дүйнөлүк мамлекеттер менен болгон карым-катнашын, мамилесин кандай деңгээлде түзүп ала алат. Кыргызстан инвестиция келе турган, капитал алып келе турган, ушул жерде иштей турган башка мамлекеттердин келип шарт түзө турган, площадка түзө турган мамлекет болобу, же болбосо келе электе эле шапка сураган, илгерки эле тас кейпибизди кийген ошол эле система кала береби? Мунун бардыгы тең бүгүн айтууга болбойт, эртең бүрсү күнү мунун бардыгы элге белгилүү болуп калат. Себеби жаңы өкмөтүбүз жаңы кадамдарын эми баштап жатат. Эгерде мурдакы эле система, мурдакы эле психология боло турган болсо, чет мамлекеттер бизге келбейт. Себеби капиталды алып барып, капиталы иштете турган мамлекеттер азыр толтур. А биз болсо чет мамлекеттерден келген инвестициялсыз экономиканы жалаң эле өзүбүздүн ички ресурсубуз менен көтөрүп кетүү оорураак болуп калат. Биринчиден, экинчиден ички гана ресурстар менен республиканын экономикалык, финансылык акыбалын, бюджетин оңдош үчүн узак жылдар керек болот. Анан эң негизи дагы бир нерсе, элди иштөөгө көндүрүшүбүз керек. Сиз парламентке келсеңиз, парламентте аба ырайын өзгөртө аласызбы? Орустардын бир сөзү бар. Один в поле не воин деп коет го. Бирок менин өзүмдүн баратканым себеби да ушундай. Бар болгон тажрыйбамды, мүмкүнчүлүгүмдү, билимимди, илимимди ошол парламентке берейин деген ак оюм менен баратам. Ал жерде 1000 жыл отурайын деген мен ойдон өтө алыспын. Бирок ошол жаңы келген парламентте чын эле эл үчүн иштей турган, өзүнүн ою бар, пикири бар, профессионалдуу парламентке айлантышыбыз керек. Азыр соңку жылдары Кыргызстанда мындай ушундай тенденция жүрүп атат. Жогорку кеңешке деги эле Кыргызстандын шартташ шайлоолорго катышыш үчүн чөнтөгүндө тыйының же пулуң болуш керек да. Сиз болсо өзүңүз узак жылдар мамлекеттик кызматта иштесеңиз, бизнесиңиз жок болсо, кантип бара жатасыз? Же болбосо сиздин бир пенсиялык фондуңуз барбы? Топтоп коюп, анан ошону мына деп чет өлкөдө бар го ушундай, мен эми саясатка аралашам деп жумшай турган. Туура, чет мамлекетте ошондой болот. Алардын пенсиясы өтө жогору болот. Анан ошол пенсиясын алар мен курактуу кишилер эмнеге пайдаланат? Биринчиден эс алууга пайдаланышат. Үй бүлөсү менен жакшынакай дүйнө кыдыр эс алып жүрүшөт. Таң каласың, суктанасың. Биз болсо айылыбыздан чыга албай жүрөбүз. Мына ошол жагы бар. Экинчи пенсия боюнча мен жөнүндө ар түркүн ой пикирлер бар экен. Айтып жүрүшөт, мен 80 000, 100 000 сом пенсия алат экенмин деп. Канча аласыз? Мен ошону айтып коеюн. 75 жашымда пенсияга чыктым. Эмне сиз өзүңүз каалабай жүрдүңүзбү? Эмне болду? Себеби мен иште болуп жүрдүм. Мага айтышты, иштей бергенде деле пенсия алсаңыз кете берет деп. Мен айттым, туура болбойт дедим. Пенсия да алсам, анан кийин иш боюнча да канча зарплата алып жүрсөм, бул туура болбойт дедим. 75-нде. Мага койгон пенсия сот фонд тарабынан 5960 сом пенсия койду базовый. Анан менин баягы тиякта биякта иштеген иштерим, мамлекеттик сыйлыктарын баарын эсептеп келип, республикалык деңгээлдеги пенсионер персоналдык деп мурда ошондой болчу. Ошол пенсияны койду. 12791 сом мына өкмөттүн мага койгон пенсиясы. Бул жалпы алып аткан суммаңыз? Ооба. Мына мага өкмөттүн берген пенсиясы ушул айланайындар. Эч кандай 80 000, эч кандай 100 000 пенсия албайм. Мына
13-ші жылы мен пенсияға шықтым, анан кейін университетте профессор болушу деп жүрдім. Гонорарлар болды. Ошонун баары соткондукка которулуп турду да, билесиз да. Анан бир нече жолу 13-ші жылдан кийин 8 жылдын ичинде бир нече жолу баягы индексация болду. Ошонун негизинде кичине пенсиялар көтөрүлүп келатат, эл катары. Ал эми сиз айткандай, мынау шайлоого топтогон жоксузбу? Мен эч кандай фондум да жок, менин даже киоскум да жок. Мен аны ойлогон да эмесмин. Менин оюма келген себеби мен Компартиянын коммунист кишисимин. Болгондо дагы Компартиянын идеологиясын башкарган кишимин. Менин түшүнүгүм, менин тажрыйбам, менин табигатым башка. Мен соодадан да башкадан алысмын. Сооданы жек көргөндүк эмес. Соодага керек, ал дагы керек. Бирок менин өзүмдүн багытым башка. Ал эми эмне менен чыгып жатасың деген ой келип жатпайбы? Мен эч кимден тыйын да сураган жокмун. Мына партиялаштарым айтып атат, сиздин кадыр баркыңыз. Эл арасындагы болгон ушу сизге болгон мамиледе бошто болдум, арабанда болдум. Ал айлыктар өздөрү ошол жака менин барганымды билип чакырып алышты. Бизге сөзсүз катышып кетсин деп. Чын-чынына келгенде өзгөчө улуу муундун арасында мени тааныгандар көп. Мен жөнүндө жылуу ой, жылуу пикирде жүргөн кишилер көп. Анан мен башкарып кеткен легендарлуу парламент деген болгон. Мына ошол легендарлуу парламенттин депутаттары бар. Алардын үйү бүлө бала бакырасы бар. Биздин атабыз, биздин энебиз ошол парламентте, биздин эжебиз ошол парламентте депутат болуп иштеген деп сыймыктанышып, мына ошол парламентти башкарган төрагасы мен айткан агабы шайлоого бараткан экен деп жылуу ой пикирлерин айтып, колдойбуз деп жаткандар бар. Пенсияңыздын жогорулашы үчүн кийин деле аракет кылган жоксузбу? Же бул сиздин мындай табитиңизден сырт нерсе болдубу? Маган бир нече депутаттар айтты. Биз ошону парламентке коюп, персонально сиз жөнүндө ушу маселени көтөрүбүз деп. Мен айттым, айланайындар дедим. Эч убакта андай жолго барбагыла дедим. Себеби ошондой сөз эле чыкканда мени жекирип киришет. Бул туура болбойт дедим. Анан кийин мынау мага коюлган пенсия, бул эл катары коюлган пенсия. Мындан бөлөк жагын издеш ал туура болбойт. Айтыңызчы, бүгүнкү күндө Кыргызстандын саясий процесстеринде мындай бийлик үчүн оппозиция болгон же системалуу түрдө оппозиция болуп жаткан уюмдар, мисалы саясатчылар барбы? Ал деги эле бүгүнкү бийлик үчүн керекпи? Менимче биздин кийинки 2-3 президентибиз оппозицияны жок кылганга аракет кылышты. Оппозициянын жетекчилерин, оппозициянын активдүү мүчөлөрүн түрмөгө салганга чейин жетишти. Туура болсо дагы, болбосо дагы фальсификация жатап атып туруп, мына Өмүрбек Чиркешевди баш кылып, ошол эле Садыр Нуркожоевди баш кылып туруп отургузушту. Бул оппозициянын кутулуу деген аракет. Менин оюм, дүйнөлүк саясатты билген киши катары, менин оюм, ар эле бир республикага, ар эле бир мамлекетке күчтүү оппозиция сөзсүз керек. Мына парламентаризмдин башкысы, парламентаризмдин энеси, майт парламентаризма деп айтып келген Англия мамлекетин карасаңар, өсүшү булардын гүлдөп өсүшүнүн негизи. Дүйнө боюнча англис тили эң негизги тил болуп, экономика ушунчалык өсүшүнүн себеби эмнеде турат? Ошол жердеги партиялардын бирине бир оппозиция болгонунда. Бүгүнкү бийликтеги турган консерваторлор эртең бийликтен кеткенде кечөөкү болгон оппозиция келип туруп бийликке келет. Бүгүнкү консерваторлор бийликтен кеткен эртең оппозиция болот. Биринин кемчилигин бири көргөзүп, бирине бири сын айтып, бирок ошону жамандаш үчүн, жек көргөзүш үчүн эмес, мамлекетти кандай оңдош жолдорун айтышат. Бизде оппозициянын эң чоң кемчилдиги жеке гана бир кишини сынга алуу. Президентти сыноо, премьер-министрди сыноо, төраганы сыноо,
анан аларга баланча түкүнчө деген ат коюу бар эле болгон ошол. Оппозициянын негизги максаты анда эмес. Оппозициянын негизги максаты алардын негизги аткара турган иши бул мамлекеттин өсүшүнүн жолун тандоо. Конструктивдүү оппозиция жок болуп атат го. Жаңы шарттарын, жаңы мүмкүнчүлүктөрүн издеп табуу, ошону көргөзүү. Ал эми сиз айткандай конструктивдүү оппозиция деп жатпайбызбы? Оппозиция ар түркүн билет. Конструктивдүү да болот. Радикалдуу болот. Радикалдуу да болот. Радикалдуу оппозициядан да коркпош керек. Оппозиция эгерде эл арасындагы тынччылыкты бузуп атса, же болбосо бир согушка чакырып атса, терроризмге чакырып атса, бардыгын динге байланыштырууга аракет кылып жаткан болсо, мына ошол оппозициядан чочулуш керек. А калган оппозициядан чочулуп кереги жок. Оппозицияга чыккан кишинин чындап эле аркасында ошону колдогондору болсо, демек ошол оппозиционердин, ошол оппозициялык партиянын айтып жатканда мандем бар экен деп түшүнүшүбүз керек. Бийлик башындагылар оппозиция менен сөз табып иштеш керек. Эгерде сөзгө келбеген оппозиция болсо, ошонун сөзүндөгү рациональный зерносун табыш керек. Маселе ошондо гана турат. Дагы бир маселе, Кумтөр боюнча сиздин пикирди сурагым келип атат. Мына Кумтөрдүн башталышы ошо кыргыз элинин кызыкчылыгына түп тамырынан бери каршы келген. Мен ошон үчүн туңгуч президент менен мындай кырды бычак болгом деп айтып жатасыз да. Аны коомчулук жакшы билет, бирок мына азыркы шартта, бүгүнкү күндө бийлик менен ошол Кумтөр маселесиндеги аракети, мына тышкы башкаруунун киргизилиши, жана соттук процесстердин азыр жүрүп атышы жана башка. Мунун аягы сиздин оюңуз боюнча кандай аякташы мүмкүн? Сиз бир анализ кылып, көсөмдүк кылып, мындай алдын ала көрүп бир нерсе айта аласызбы? Кумтөр чатагы 30 жылдан бери келе жатат. Ооба. Ошол чатактын башында алтындын зээри учурат деп кыргыздар айткандай, ошол чатактын башында алтындын зээри учурган биринчи президент ошол мезгилде өкмөт турат. Мына ушулар персонально жооп бериш керек элдин алдында. Персонально ушулар жооп бериш керек. Жана андан мырза келип кетти да эми. Жана андан кийинки ошол биринчи президент, биринчи өкмөт кабыл алган туура эмес чечимди оңдоп койбостон ого өтөр тереңдетип кыргыздын кызыкчылыгын барган сайын азайтып кеткен кийинки президенттер, кийинки өкмөттөр булар жооп бериш керек. Мен бүгүнкү Садыр Нуркожоевичтин Кумтөр боюнча жүргүзүп жаткан саясатын толугу менен колдойм. Бул туура деп эсептейм. Эгер жолуксам мен өзүнө ушундай айтар элем. Туура. Бирок туура маселени эми туура ийгиликке жеткирүүдө турат. Муну бирденке болсо эле айтып келишет, өткөн премьер-министрдин экөө айтып жүргөн ушун. Эгер деле биз Кумтөрдү алып кое турган болсок, анан кийин Кумтөр эл аралык сотко бере турган болсо, биз уттуруп коебуз деп. Бир эле суроо. 30 жылдын ичинде ушу Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын эл аралык деңгээлде коргой турган юристтерди эмне үчүн даярдай алган жокпуз? Мына бизде 57 университет бар. Эмне кылып атат ушулар? Алган диплому менен Ош базарга барып иштеп атат. Ош базар деген бул условный кесел. Бизде базардан башка эчтеке жок. Ошол диплому менен базарга баргандан көрү, ошол университеттин санын кыскартып, жок эле дегенде, мынакей адвокаттардан, юристтерден, прокурорлордон чет мамлекетке жиберип, 5-тен 10-дон 30 жылдын ичинде эл аралык деңгээлдеги тажрыйбасы бар, билими бар, юристтер даярдап койго болот беле? Болот болчу. Ошол багыт эч кимдин оюна келген да жок, муну менен заниматься эткен да жок эч кандай. Сиз айткан суроонун аягына чейин жооп берип коеюн. Кумтөр маселеси эмне менен бүтөт? Мени дагы толкундаткан, мени дагы коопсуздандырган мына ушул маселе. Биз эл аралык сотторго уттуруп койбойбузбу деген сөз. Биз уттурбай турган бир гана нерсе бар. Бул Кумтөр биздин кен. Биздин Кыргызстандын кен байлыгы. Эң биринчи орунда ушул туруш керек. Экинчи,
30 жылдын ичинде ошо Кумтөр менен бирге иштешкен президенттер, өкмөт, башка чиновниктердин бардыгын тең эгерде бүгүнкү Кумтөр менен иштеп жаткан Центера Голд ошол ишин улантам дей турган болсо, кимге канча акча бергендигин, кайсыл организацияларга канча сом берилгендигин, канча доллар берилгендигин ачык айтса эл ошентип түшүнөт. Мына ушуну сөзсүз ачыш керек. Кимге канча берилди? Анан кийин чет мамлекетке кетип алып эле, жок, мен жалаң эле бир көйнөгүн бир штаны менен кеттим деп жүрүшпөйбү? Ишениш кыйын, Ишениш кыйын эмес, ишениш мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Ушул оюңузду улай сурагым келип атат. Кумтөр маселеси келип эле, мисалы Кыргызстанда ким коррупционер, коррупцияга малынгандарды аныктайбыз, аларга каршы иш козголуп, анан алар ошол жеп ичкенин кусуш керек деген маселе пайда болду да. Анан негизинен мен билем, сиз бийликтин коррупцияга каршы жүргүзүп аткан саясатын негизинен колдойсуз. Бирок колдогондо ушул темп менен жана ушул багыт менен кетиши зарылбы? Коррупцияга болгон күрөштү президент жүргүзүп жаткан саясатты мен толугу менен колдойм. Бирок, мына сиз айткандай бирок ушул жерде жатат. Мына ошо бирок ушул жерде жатат. Канча кишини сотко чакырышты, КГБга чакырышты, карап көрүп туруп айтты, булардын кемчилиги бар экен, нарушениялар болгон экен. Бирок убакыт өтүп кеткенден кийин муну жаап койдук дейт. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Закондо бар. Мөөнөтү өтүп кеткен нерсе каралбай калат. Бирок элге жеткиргиле. Акматов, Ташматов, Эшматов премьер болуп турганда, министр экономика болуп турганда, жана башка болуп турганда, мына мындай зыян келтирген экен элге. Анын мамлекетке келтирген зыяны баланча миллион доллар. Буга жооп бериш керек болчу. Бирок мөөнөт өтүп кетти. Элдин алдында ошол кишилер азыр галстугун алып, дардайып, мактанып аксакал болуп жүрбөсүн. Эл билсин ошону. Канча кимдер жөнүндө айтып жатасыз, айта албайсызбы? Андайлар толтура. Андайлар толтура. Эл ошону билсин. Мынабул киши мындай кызматта турганда мамлекетке мындай зыян келтирген экен деп билсин эл. Мына ошол жагын караш керек. Бир. Экинчиси, кыргыздын кустурма дегени орусча кустуризация болуп, уже эл аралык лексиконго айланып кетти, чындыгын айтканда. Бул кустурма, билбейм канчалык бул лексикондун туура экендигин, бирок ошол жүргүзүлүп жаткан иштин перспективасы жок. Бул экономикалык чыгымды төлөөнүн перспективасы жок, башкача айтканда? Жок. Себеби булар бир жолу төлөп кетип атат. Бирок төлөгөндө алардын мамлекетке киргизген зыяны, миллиондогон долларлар болуп атат. Төлөгөндөн экесе көп? Экесе эмес, ондогон эсе көп. Ошол зыянына жараша анан кийин жанагы немесин төлөп бериш керек болчу. Ал чекеси чертилбеген бир кичинекей бөлүгүн төлөп коюп, мурда кандай болсо ошондой эле болуп жүрүп атат. Мына кустуризациянын бир жагы. Экинчиси, бул кустурма багыт бүтүп калат. Себеби андай чоң деңгээлдеги коррупцияга малынгандар анча көп эмес, чындыгын айтканда. 100 000 киши эмес, туурабы? Даже 10 000 киши эмес. Ондогон жүздөгөн эле киши ашып кетсе. Булар мына бүттү негизинен. А экономиканы эмне менен көтөрөбүз деген маселе чыгат да. Экономиканы эмне менен көтөрөбүз дегенде, анан кийин эгерде башка источник, башка бир булактар табылбаса, кичине ишмерлерге, орто ишмерлерге басым жасап, анан аларды да
зордуктап, аларды дагы ушинтип эле жок төлөйсүң дей бере турган болсо, ал жеке ишмерлер, орто ишмерлер ошол өздөрүнүн ишканаларын баарын жабат да кетип калат. Бул экономиканы ого бетер төмөн түшүрүп бере турган нерсе. Тескерисинче, ошол ишмерлерге мүмкүнчүлүк берүүнүн жолун өкмөт азыр издеш керек. Кустуризация бүттү уже, негизинен бүттү уже. Мына кийинки убакта кимди алып барып кустуруп атат? Жок уже. Список анча деле чоң эмес экен да. Тизме бүттү, аягы көрүнүп калды. Бул бир жолу жүргүзүлгөн саясат болду. Бул саясаттын өзүнүн эффектиси болду. Биз аны чындыгын айтканда болгон жок деп айткан дагы туура болбойт. Ана 7,5 миллиард сом түштү деп жатабы? Макул, 7,5 миллиард сом бул республиканын бюджетине кетти. Бул кошумча аз болсо дагы. Ал эми экономиканы негизинен көтөрүш 200 миллиард, 300, 400, 500 миллиард долларга чейин жеткиребиз республиканын бюджетине деп жатпайбы азыркы биздин премьерибиз. Колдойлу ошону, бирок ошонун источнигин табыш керек, ошонун булагын табыш керек. Каякта жатат ошол булак? Инвесторлор келбесе, завод фабрикаларыбыз иштебесе, салынып жаткан завод фабрикаларыбыз жок болсо, ишмерлерге биздин көргөзүп жаткан жардамыбыздан көрү ишмерлерибизди кайра басып, ошолордун налогун көбөйткөнгө аракет кылып жаткан болсок, экономиканын келечеги болбойт. Экономиканын келечеги кыйын болуп калат. Биздин бийлик башындагылар ушуну туура түшүнүш керек. Медетхан Шеримкулович, мамлекеттик тилдин статусун кабыл алууда сиздин эмгегиңиз абдан зор болгондугу белгилүү. Ал эми бүгүнкү күндө андан бери кыйла жыл убакыт өттү. Биз эне тилибизге канчалык деңгээлде чындыгында эле мындай статусун жогорулатып, өзгөчө көңүл бөлө алдык? 1989 жылы мен Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин идеология боюнча секретары болуп турдум эле. Мына ошол мезгилде менин инициативам менен Кыргызстан Компартиясынын бюросу комиссия түзүп, кыргыз тилине мамлекеттик тил деген статус берүү жөнүндө закондун долбоорун иштеп чыгуу боюнча комиссияны мен өзүм башкардым. Бул сунушту да мен өзүм киргизген болчумун. Мына ошол маселени көтөрүүгө биздин интеллигенция, өзгөчө жазуучулар, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов баш болгон Залкарлар, Эрали, Төлөгөн Касымбеков жана башка жазуучулар чоң кат жазып, менин суроом боюнча, менин өтүнүчүм боюнча мен Чикеме айттым. Чике, мага ошо жагынан кыйын болуп атат. Жазуучулардын атынан бир кат берсеңиз десем, мага ушундай чоң кат берди да. Ошолордун баарын тең алып келип, Борбордук комитетке киргизип, анан комиссия түздү. Ал мезгил Советтер Союзу күлдөп, иштеп, жашап турган мезгил болчу. Мамлекеттик тил жөнүндөгү закон бул борбор боюнча Москва тарабынан туура эмес кабыл ала турган чоң бир курч маселелердин бири болчу. Бирок бүгүн мына 30 жыл өттү андан бери. Бизди азыр кыйнап жаткан Москва жок. Коркутуп аткан жогорку тети Россиядан карап аткан Советтер Союзунун башында тургандардан, ай, кыргыздар, силер улутчулугуңарды токтоткула деп минтип сөймөгөн кезеген эч ким жок. Кыргыз тилине бардык шарт түзүлүп жатат. Эмне үчүн ошону аткара албайбыз? Мына маселе ошондо. Эмне үчүн? Өткөндө эң акыркы окуя, мен ушуну айтып коеюн. Эң эле акыркы окуя. Мына Исхак Аразаковдун 110 жылдык юбилейин өткөрдү. Казакстандын, Кыргызстандагы маданий күндөрү болду. Ошол жерде филармонияда болду. Ошол мероприятияны эки тилде өткөрүп атасың. Кимдин алдында ошол керек? Эмне үчүн ушундай мероприятиялар жок дегенде өзүбүздүн кыргыз тилинде өткөрүп ала албайбыз? Биздин жетекчилерибиз сүйлөгөндө сөзсүз, маселен 10 мүнөттүк сөзү кыргызча болсо, ошону өздөрү эле кайталап, ошол эле трибунадан сүйлөп атышат. Мунун кереги эмне? Алардын сөзү ошол парламенттин залында болобу, башка жерде зыйын болуп атабы, керек болсо орус тилине, англис тилине
котормочуну коюп койгула, угушсун. Орус тилин жекерелик деген ойдо мен өтө алысмын. Мен өзүм кайсы жерге барбайлык, биз өзүбүздү кыргыз деп идентификация жасайбыз. Андан уялбайбыз. Уялып кереги жок. Себеби биз байыркы элдин бириги сайланайын. Ошол өзүбүздү кыргыз деп тааныштырып жаткандан кийин, өзүбүздүн тилибизди билишибиз керек экендигин, өзүбүздүн тилибизди сыйлашыбыз керек экендигин, урматташыбыз керек экендигин эч убакта унутпашыбыз керек. Медеткан Шеримкулович, айтыңызчы, сиз өзүңүздүн жаш кураңызга карабай, дайыма сергек, шайдоот жүрөсүз да. Кантип алып жүрөсүз? Эмне сыры бар? Эми кыргызча айтканда эң эле негизи бул Кудайдын буйругу. Анан эми физиологический жагынан алганда менимче генетический жагым бар болуш керек. Анан өзүмдүн илгерки адамдар айтып койчу эле, сөөгү таза деп мындайда. Сөөгүбүз таза. Биз деген орусча айтканда люди естественного отбора. Мына жаратылыштын өзү бизди тандап алган кишилербиз. Себеби биз өтө оор мезгилде жашадык. Согуштун алды мен 39-жылда өлдүм. Согуштун мезгили, согуштан кийинки мезгил. Кээде бир күн, эки күн оокат ичпей алган мезгилдер болду. Кийим начар болор эле, суук болор эле. Биздин организмибиз ошого адаптация болуп көнгөн кишилербиз. Бул биринчиси. Экинчиси, мен өзүмдү туура алып жүрөм деп эсептейм. Тамаки тарткан эмесмин өмүрүмдө. Ичкилик ичпеймиз. Оокат мен үчүн оокат жеш. Бул физиологический потребности, физиологический керектүүнү ошону гана калыптандырып кое турган гана нерсе. Эч убакта көп оокат ичпейм, майлуу жебейм, жана башка. Эми кээ бир кишилер ичип да жүргөндөрү бар, жеп да жүргөндөрү, тамаки тартып да жүргөндөрү, алар менден дагы улуу, менден дагы тың жүрөт. Анан менин машинем жок, жөө жүрөм. Эң сонунда бул. Күнүнө жок эле дегенде 10, 12, 15 километрге чейин басам. Айылда, жыламыш айылы, бул жерден 50 километр жер менин мекеним. Ошол жерде үйүм тоонун алдында, тоого чыгам. Ушул жөө басканды өтө көп жакшы көрөм. Анан мындай өтө тынч калыпта, кишилер менен урушпайм, урушканды жаман көрөм. Байбичемди сыйлайм, чайын кайнатып берип турам. Биздин ортобуздагы сый мамиле Кудай куткулсун деп ойлойм. Башында да айтпадым, 57 жылдан бери кол кармашып Чынарчык экөөбүз келатабыз. Кудай канчалык өмүр бербесин, ошол сый, ошол урмат менен өтүп кетсек деген тилек. Адамдай пейлин кенен коюп, анан топуктуу болуп жашаш үчүн эмне кылыш керек? Илгертен бери калган чоң бир данышман сөз бар. Адамдын көзү топурактан башкага тойбойт деп. Көзүңө топурак түшүп, тияка кеткенде гана ошондо тоет экенсиң да. Анан бул дүйнөдө миллиондор, миллиардары бардар деле тойбой эле чуркап жүрүшпөйбү. Бул туура эмес, менин оюмча. Адам канчалык бай болбосун, миллионер болбосун, миллиардер болбосун, тиги дүйнөгө эчтеке алып кетпейт. Жаңалаш туулган, жаңалаш кетесиң деп коет. Ошол туура сөз. Мына адам өзүнүн напсисин тыйыш керек. Объективдүү болуш керек. Кыргыздын улуу макал айткандай, пайгамбар барына кайыл. Пайгамбар барына назыр, жогуна кайыл деп коет. Мына жокко кайыл болуп, эчтеке эмес деп жүрө бериш керек, мына эметпей. Пайгамбарыбыздын өзүнүн улуу сөздөрү биз үчүн тарбия, чынын айтканда. Чындыгын айтканда, республикадагы элибиздин турмуш шарты
жашоо мүмкүнчүлүктөрү анча жогору эмес. Өтө эле төмөн жактарыбыз бар. Мына ошол кишилер жөнүндө кам көрүшүбүз керек. Эгерде элдин турмушу оңолбой турган болсо, мамлекеттеги стабилдүүлүк эч убакта туруктуу болбойт. Ачка киши көчөгө чыгат. Ар кайсыдан чыгат. Ачка кишинин көчөгө чыгып айтып жаткан сөзүн жек көрүп, ошону жекиргенге аракет кылган туура эмес, ошону укканга аракет кылышат. Мамлекетибиздин келечегин ушул мамлекеттеги жашаган бардыгыбыз бирге, ошону менен бирге бийлик башындагылар элдин ошо оор акыбалын туура түшүнүп, ушул акыбалдан чыгаруу жолдорун издебей, өздөрүнүн кызыкчылыгын издеп эле калса, анда бизде премьерлер толтура, биринчибиз качты, экинчибиз качты, бирөө отурат түрмөдө. Ошонун кереги барбы? Эң son мына ушул шайлоонун алдында сиз жалпы кыргызстандыктарга, шайлоочуларга кандай кайрылуу жасар элеңиз? Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоочулар, айланайындар. Быйылкы шайлоону таза өткөрөлүк. Президентибиз баш болуп, ушул шайлоону туура таза өткөргөнгө бардык шартты түзөм деп айтып жатпайбы? Биздеги 2005, 2010, 2020 жылкы окуялардын бардыгы тең парламенттик шайлоонун таза эмес өткөргөндүгүнүн гана негизинде болуп отурат. Биз азыр 2021 жылы дагы бир чоң экзамендин алдында турабыз. Ушул шайлоону таза өткөрөлүк, ушул шайлоону тынч өткөрөлүк. Ушул шайлоого катышкан шайлоочулар, айланайындар, өзүңөрдүн добушуңарды эл үчүн, мамлекет үчүн иштеп бере турган, акылы ордунда, билими бар, жүрөгү патриот адамдарды шайлап берсеңер, ошолорго добушуңарды берсеңер, ошолордун чайына, майына, анча-мынча тыйынына кызыкпастан, элдин келечеги, мамлекеттин келечеги үчүн чыдап бере турган, тикесинен тик туруп, аркалап бере турган оор жүктөрдү Кыргызстандын оол кыздарын шайлап алсаңыздар деген менин сиздерге кайрылуум дагы, үмүтүм дагы, тилегим дагы, каалоом дагы. Бардыгыңыздарга мен ийгилик каалайм, ден соолук каалайм. Кыргызстандыктар, айланайындар, мен силерди өтө сүйөм, өтө жактырам. Силер үчүн ак эмгегимди жумшап келе жатам. Канчалык менин өмүрүм болбосун, менин өмүрүм, менин мындан кийинки аракеттерим дагы кыргыз эли, кыргыз мамлекети үчүн боло бермекчи. Чоң рахмат анда. Сизге бекем ден соолук каалайбыз. Дайыма ошо жаштарга үлгү болуп жүрүңүз. Рахмат эле. Рахмат.